Демек биздин кийинки каршы сурообуз бул акчам жок деген, көп кылат. Өзүнчө бизнес баштаганга мен акчам жок дегенди көп кылабыз, Мына бул жерде биз сураганда эки вариант болушу мүмкүн. Биринчиси 1200 сомум жок, экинчиси бизнеске акчам жок, Ишти таштап бизнес кылыш керек. Мен иштеп турбасам үйлөндү ким багат дегендер да болот, Мына ушинтип иштен кача албагандар. Эми мисалы үчүн биздин вариантта 1200 сомум жок деген вариант болсун дейли. Мына ушул вариантты көрүп кетели биринчи. Андай болсо сиз кантип билесиз? Акчам жок дегенди сурайсыз да. Сиз бизнеске акчам жокту, эми ситуацияда өзүңүз билесиз, ситуация жараша. Смотря сиз эмне сунуш кыласыз. Сунушуңузга жараша кете берет. Андай болсо сиз биринчи каталог менен заказ аласыз. Биринчи элден, анан кийин товарыңыз келгиче карыз акча таап турасыз. Кандайдыр бир бөлүгүн кардарлардан заклад катары аласыз. Алар берген заказдын 20% же 30% мына бул ушул заклад түсүп болот. 50%. Кичинерээк сумма болсо анда 50% алсаңыз болот экен, Ушунда отуруп мына киргизип алсаңыз болот экен. Анан алдын ала бирок сүйлөшүп коюңуз кимдир бирөө менен, туугандарбы, тааныштардан бирөө жарым менен ушундай 1000 сом же 2000 сом берип тур деп. Анан элге сатып бүтүп кайра карыз алган акчаңызды кайра берип коесуз. Бизде ушинтип иштейбиз. Мына бизнесмендердин көбү кредит алып башташат. Бизнесин кээбилерине ломбардтан алып туруп сатып кайра чыгарып кайра ломбардка берип коет, мисалы үчүн. Антпесе акчам жок деп жүрө бербейби, ал акчаны топтой албай бизнесмендердин көбү. Бизде бир убакта акча жетишпей кыйналганда, убагында төлөп, товарга төлөп туруш керек болгондо биз эмне кылат элек? Биз ломбардтан алып турат элек, ушундай варианттарды туугандардан алып турат элек, 1 жума 2 жумага берип турга деп. Алар товарга кеткиче бизге берип турат эле, биз төлөп алып айлык дегенди кайра төгүп коюп ошентип иштейт элек да. Эми ал чоңураак суммаларда. Сиз кичинекей мына 1000 сом, 1500 сом, в принципе, табыш оңой эле болуш керек. Биз өзүбүз иш башташ үчүн күмүш цепочканы сатып туруп, анан ошонун акчасына баштаганбыз. Бизнесте чында фабрикте. Сулук салонубузга болсо акча жетпей атканда кредит алганбыз, мына 100 миңдей. Анан кийин ал салонду чоңойтуу үчүн тапканыбыздын баарын мына машина, авто алып албастан, көйнөк кийим алып албастан кайра өзүнө киргиздик. Акча жетпей калганда дагы мына карызга алып турдук. Анан фабриктен айлык түшкөндө бөлүп төлөп койгонбуз да. Мына көрдүңүз, Эми бир суроо. Азыр тапканыңыздын көбү эмнеге кетип атат өзү? Сиз мына таап атасыз. Же бир жерде аты менеңизди берип турат дейли, мисалы үчүн же бир жерде иштеп таап атасыз дейли. Тапканыңыз мисалы үчүн көпчүлүк жерде каяка кетип атат деп ойлойсуз? Унитазга жана таштандыга кетип атат. Туурабы? Тамак аш алып жеп атканыңыз бул унитаз, кийим-кече булар таштанды. Анан коммуналдык кызматтар болушу мүмкүн жана башка ошогон ар кандай чыгашалар. Сиз ошол тамак ашка, кийим-кече киргизген акчаңыз кийин сизге кайтып келеби же жокпу? Демек сиз тапкан акчаңызды ошолорго кетире берсеңиз, мурункудай эле жашай бересиз, Анда сизде эч качан акча көбөйбөйт. Ошондойбу? Деп сурайт экенбиз. Акча алып келүүчү, түшүп туручу булактар көбөйбү ошо сиз мурункудай эле жашап, акча жок деп жүрө берсеңиз? Көбөйбөйт, Эгерде сиз кийин азыркыдай иштебей калганда да, азыркыдай акча түшүп туручу бир булак жасабасаңыз, сиздин жашооңуз өзгөрбөйбү? Мына сиз бир бизнес куруп койбосоңуз, өзгөрбөй ошо ойдон кала берет экен да, анан акча жок деп жүрө берет экенбиз. Ал эми жаш өткөн сайын, бизде үй бүлө пайда болгон сайын, балдарыбыз чоңойгон сайын чыгашалар көбөйөт, билесиз. Инфляциядагы акчанын күчүн жок кыла берет, билсеңиз керек, Андыктан ошого акча түшүп туручу булактарды жасоо үчүн акча табылсак, анда биз эмнеге акча табабыз? Тамак ашка табыш керекпи? Кийим-кечеге. Кийим-кече дегенде көбү акча табышат. Мисалы үчүнчү, оюн зок болгондо, бир жака баш керек болгондо срочно ар жактан карыз калып болсо табышат, А бирок акча табыш үчүн дегенде акчам жок деп тура бергендерди билебиз. Андыктан сиз бул жерде ушуну эске алыңыз деп айтат экенбиз, Сиз акчам жок деп мурункудай ойлоп жүрө берсеңиз, акчаңыз көбөйбү экен? Ойлонуп көрүңүзчү. Мен сизге акчаны көбөйтүү үчүн дагы бир булак жасап алың деп сунуш кылып атам да. Мына акча түшө турган булак жасаңыз деп атам. Ошол жок болуп кете турган жактан эконом кылып, акча алып келүүчү жайларга киргизсеңиз көбөйбү акчаңыз же акча жок деп жүрө берсеңиз көбөйбү деп сурайт экенбиз, Анан да сиз башында 2-3 ай жакшылап иштеп реклама кылып, кардарларды ушул продукцияларга көндүрүп койсоңуз, ал кардарларга кийин кайра реклама кыла бериштин кереги жок болуп калат да. Анан алар өздөрү билип, каталог окуп эле заказ бере турган болуп калат. Мына көрдүңүзбү? Мына акча түшүп турчу булак жасаңыз деп атабыз да. Биздин көйнөк алып алың деген жокпуз, жеп алың деген жокпуз, кеттик чыйыжга барып ойноп келели деп аткан жокпуз. Ал жактарга сиз акча табасыз, билебиз. Бирок ал жактарга кетирген акчаңыз эч убакыт кайтарылып келбейт, Ал эми биз сизге мына акча табуу булагын жасаш үчүн табыңыз деп атабыз. Эми бизнеске акчам жок деп жооп берсе, анда эмне деп жооп бересиз, Кандай деп ойлойсуз? Көпчүлүк мына өзүнүн биринчи бизнесин ачып аткандар акчасы жок болгон үчүн баштаганбы, же алар мына мен бай жашагым келет деп кызыгып, кыялданган нерсесине жеткиси келип, бирок акчасы жок болсо да карабастан, акчасы жок болгон үчүн бизнес баштаган болуш керек, Кандай деп ойлойсуз? Же алар тескерисинче бай болгон үчүн бизнес баштаганбы? Көпчүлүк мына биринчи бизнес. Бай болуп кеткенден кийин ал акчаны көбүнчө мындай көп болгондон ал бизнес ачып, чуркап, тоокелге барып отурбай эле акча тапса да боло турган булактар көбөйүп калат да. Байып кеткиче алардын уже бизнестери бар болуп калат. Акча өзү акча жасай турган болуп калат да. Анда уже
уже башкача болуп калат. Бирок көпчүлүк азыркы учурда миллионер бизнесмендердин көпчүлүгү бир убакта акча жок баштаганда, именно акча жок болгон үчүн алар бизнес башташкан. Бул боюнча бир атактуу миллионерлердин бири Рокфеллер айткан экен, эгер акчаңыз жок болсо, бизнес баштаңыз. Эгер такыр акчаңыз жок болсо, анда срочно бизнес баштаңыз деген экен да. Бул Рокфеллер дүйнөдөгү эң бай адамдардын бири, көп балалуу кедей үйлөрдө туулган. Ал кичинесинде ушунчалык акча жок, кедей болгон экен, акча жетишпегендиктен эжелеринин кийимин кийип чоңойгон экен. Мына бир жалгыз эркек бала болгон экен эле да, көп кыз болгон экен үй бүлөсүндө. Кандай деп ойлойсуз? Сиз азыр бизнес ачып аракет кыла баштабасаңыз, жашооңуз өзүнөн өзү өзгөрүп кетеби? Ошого сиз ишенесизби? Же мурункудан башкача иштей баштаганыңызда, мурункудан башкача бир нерсе кыла баштаганыңызда, ошондо жаңы бир башкача натыйжага келем деп ойлойсузбу? Кайсыңыз туура деп ойлойсуз? Деп сурайт экенбиз. Мен сизди акча табыш үчүн, аны көбөйтүш үчүн бизнес баштаңыз деп сунуш кылып атам. Мен сизди тойго, чачың же кымбат авто минип алайын деп аткан жокмун. Мына авто эч качан акчаңызды көбөйтүп бере албайт, туурабы? Ал тескерисинче чыгашыңызды көбөйтөт. Себеби аны улам бензин коюш керек, улам май коюш керек, улам запчастарды алмаштырыш керек, улам ичин жасалгылаш керек, жана башка көптөгөн чыгышчаларды жасап туруш керек болот. Ал эми бизнесиңизди куруп койсоңуз, ошол автоунааны сатып алгандагы чогулуп калат. 1-2 жылда анан ошол автоунаанын чыгашаларында мына көтөрүп бергени, бензин куюп бергени, ушул бизнесиңиз как раз куюп бере алат. Андыктан мен сизге ушундай нерсе куруп коюңуз деп атам да. Ошондуктан сиз бизнеске акчам жок дегенде сиз ушуну ойлонуп коюңуз. Анан бир нерсе айтып кетчү нерсе, бул бизнеске эми өтө деле көп акча керек жок өзүчү. Эмне бул көп болсо 10 миң, 15 миң акча менен баштаса болот да бул бизнести өзү. Ошондо да бул сөзсүз эмес, даже 1000 сом менен баштасаңыз да болот бул бизнести. Анан акырындык менен адамдарыңыз көбөйүп, мына бизнесиңиз чоңое баштаганда, андан кийин көбүрөөк акча киргизсеңиз тезирээк өсө баштайсыз. Ишти таштап бизнес кылыш керек, мен иштеп турбасам үй бүлөмдү ким багат дегендер болот, Жеде сиз башында иштегенде мына ошо жумушуңузда иштегенче бошогон учурда интернет аркылуу иштеп отуруп кыла берсеңиз болот. Башка жерде иштегенче бул бизнести куруп отуруп көтөрүлгөндөр көп эле бар. Анан алар айлыгына жакын суммага чыкканда анан жумушун таштап бизнеске толугу менен киришет. Кийин иштеп отуруп 2-3 эсе көп акча чыгышат. Мисалы, Турсун эже өзү мамлекеттик кызматта мына бухгалтер болуп иштеп жүрдү. Ошо кошумча иштей берди, фабрикте директор болуп, анан чет өлкөлөргө саякатка чыгып кетти. Аз болсо мына директор канчалаган шаарларга барып келди, өзүнүн анан жумушун таштап ошол өзүнүн офисин ачып, мына директор болуп, көптөгөн адамдарга директор болууга жардам берип иштеп атат азыр. Мына да бир мисалдардын бири, мына Сек кызы Кыял деген бар, Бишкекте, Файбеликте. Мына мугалим болуп иштеп жүрүп, кошумча иштей берди, бизнес куруп, анан университетте сабак бергенче иштеп атты. Бирок толук ставкага иштебестен, мына жарым ставка иштеп, жарым убактысында бизнес кылып атты да. Эми булар интернетсиз иштеген. Азыр интернет мындан да жеңил иштөөгө шарт түзүп берип атат да. Мен дагы ошого кошумчалап дагы даяр видеолорду куруп бердим да мына сиздерге. Сиз дагы айтат экенсиз, мен дебейсем, мен наставнигим да бардыгыбызга мына даяр кылып көптөгөн видеолор жасап берди. Интернеттен иштегенге сонун мүмкүнчүлүк түзүлүп калды азыр. Адамдар менен тынбай жолугушуп туруп, аларга көптөгөн адамдарга көптөгөн маалыматты берип, анан кийин алардын жок деген сөзүн угуп отурбастан, видеону жөнөтүп коюп, убакыт эконом кылып, видеону жөнөтүп коюп, иштесе боло турган болуп калды. Анан кызыккандар менен гана көбүрөөк жолугушуп, бетме-бет көбүрөөк сүйлөшө турган заман болуп калды. Андыктан бул жерде мына ушундай проблема болсо, сиз өзүңүздүн ишиңизде иштегенче, интернетте кошумча иштей берсеңиз болот. Анан группаңыз чоңой баштаганда уже ойлоносуз, ишиңизди кандай кыласыз,